Assalamu алейкум, урматтуу жылкы ишкыбоздору. Бүгүн биз сиздерге линиясы бар, тектүү сатыла турган бээлерди жана жаш жабагы ургач тайларды көрсөтүп беребиз. Бул чыгарылыштын негизги мазмуну могу сатылып жаткан эки бооз бээ, дагы бээлер бар. Биз бул чыгарылышта булардын түбү кандай, линиясы кандай баарын тактап беребиз. Сиздер мындайча айтканда бул бээлерди жакшы короо үйрөйүн, жакшы жылкыларым сандан сапатка өткөрөйүн деген максатыңыздар болсо аягына чейин көрүңүздөр. Учурда биз Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Новониколаевка айылындабыз. Карабалтага жакын жерде. Кезекте мына биздин Бактияр агабыз мына ушул бээлерин сатыкка койду. Өзү көп жылдан бери жылкы кармайт экен. Кармаганда дагы дайым линия кууйт экен. Мына ушул бооз бээлерди бир четтен көрсөңүздөр болот. Азыр биз өзүнүн үйүндөбүз, ылдыйкы короодо атактуу Сектор деген айгыр бар, ошодон токтогон экен. Арта турган жаш ургачы жабагытай ошол Сектордун кызы экен. Сектор таза кандуу сертификаты менен өзүнүн жетишкендиктери да бар экен. Азыр мен Бактияр агам кепке тартайын дагы ушу бээлери боюнча бир четтен сурайын. Мисалы сиздер арашанды линиясын куйсузго, мына жылкыда дагы мына күлүккө чапкандар, жер улакка, көк бөрүгө, тайгазанга чапкандар дайым ушундай линия куушат. Бактияр ага, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен эми көрүп бир аз суктанып атам ушуларга. Мен дагы өзү буга чейин жылкыга кызыкчумун. Болгондо дагы баягы направление жер улактыкын эле кызыгам да мен дагычы. Мындай тез кыймылдаган, чагылгандай күлүк аттар болот го. Күчү да көп, чуркап да кое турганчы. Могу бээлериңиз боюнча бир аз кеп кылайлы. Биринчи мына тору бээден баштайлы. Бул түбү каяк, кайсыл жактан чыккан бээ? Учурда канча жашта? Бул бээ эки бээ теңчи. Бир жактан чыкка бизден жогору Сарыбулак деген айыл бар. Ошо Сарыбулакта Доллар деген айгыр болгон. Ошо Доллар деген айгырдын түзмө-түз прямой кыздары өкөтек. Буюрса бизде, мисалы мен өзүм агам ушул бээлерди куйт да, күлүктөр. Бир тууган агаңыз ба? Бир тууган агам. Ошо алып келген аты Бактыбек. Жайыл районунда көп эле тааныса керек. Ошо жакшы буюрса бизде бир 5-6 жылдан бери бул бизде жакшы кулундарды алдык. Жакшы жака кетти, улакка алышты көбүчө. Балдар улакка чабылгандар барбы? Улакка ооба кеткендер. Түзмө-түз менде муун тай калды мисалчы. Булардын жаштары эми болжол мененчи бизде бир 5-6 жыл болсо, где-то бир 13 жаш, 14 жаш болуп калды да. Эми буюрса булардын келечеги дагы бар да алдыгачы. Канча жыл төл алса болот эми? Эми бизде мисалы биздин короодо 22 жашка чейин бейлер бар да. Ушул күнгө чейин төл алып жүрөбүз да. Мен буларды кыйнаган эч эме болгон жок. Минилип эме болбойт. Үйүрдө жүрүшөт. Ошо бая түзмө-түз байкем алып келген Сектор деген айгыр бар. Ошолордон токтогон. Бул убагында марттын аягында апрелде туйт. Могу кара бээ. Могу болсо кичине кечирээк. Бул кечирээк, э? Ооба, тоого баргандан кийин, жайлоого баргандан кийин туйт да. Ооба. Булардын бойлору канча могу параметр? Бойлору болсо, болжол менен эми кызыккандар болсо, келип өздөрү деле ченеп эметсе, мен мындай өзүмчө ченеп көрсөм, мына могу 1.60 экен. Могу бээ 1.58 деп мен ченедим да. Могу бээничи. Бактияр байке, булардын эми направлениясы кандай? Моголар деле полукровка окшойт да менимче. Эми баягы Долларды жайылда көп билсе, мен эми ал айгырды өзүм көргөн жокмун. Мен просто бул бээлерди кысыр кезинде минип өзүм көргөндөн, өзүм жактырганыбыздан ошону алганбыз да, баягы сапаттуураак депчи. Ошолорду буюрса бирок кулундарын жакшы берип атат. Агам мисалы мону азыр болсо кызын чабам деп жакшы баларга сатып ошондой болуп жүрдү да. Ушугу тигинин энеси азыр ушу ылдый жакка сарайга барганда, просто менде азыр сарайга бияка багууга место деле жок. Бул ургачтай. Жабагыбы бул? Ошо жана айткан Сектордун кызы да бул. Маш. Канча айлык бул өзү? Эми могу жаска 1 жаштар да буларчы. Бутун эмне болгон мунун? Ошо бутун бирсе бир аз кырсыктап эмете болуп тур да, алдыр болуп тур баягы акыргачы. Жакшы элеби? Эми жакшы эле, ооба эми баягы көрүп эметсе болот да, бирок айыгып калды. Бул ургачы. Ургач. Мына кабак баштары
Кадимки эле баштары. Секторда азыр ылдый короого барып көрөбүз. Эми негизи бээлер боюнча Бактияр экем өзү айтты. Эми кимиси кандай туйт көбүнчө бээлерди 5-6 жылдан бери төлөп алсаңыз өзүңүз билип калыпсыз. Могун баласын баягы мен келгенде кеп кылып калдыңыз, бир командага кетиптир деп, Бирок сиз жаш мезгилинде саткансыздар. Жаш мезгилинде саткам да, жаш мезгилинде саткам. Байкем саткан, агам саткан. Тай кезинде ушу сатылып, бүгүнкү күндө биз угуп атабыз. Эми анын баарын изилдеп эметкен жокпуз. Бир командага бүгүнкү күндө мо жазгы асый саят го дейм. Жаздын асый саяты 400 миңге эркин сайдан кетиптир деп угуп. 400 миңге. Быйыл дебют өткөрөт, Быйыл анан көрүп калсак дагы айтарбыз. Азыр эми баягы Нооруз турнирине даярдык болуп атат, командалар алып кетиптир да, сатып алып, 400 миңге сатып алып кеткен. Сатып алып кеткен. Ушунун баласына. Ошонун, мына могу Торбейнин баласын алып кеткен да. Бул көбүнчө могу кара бие көбүнчө ургач тууп берди да. Быйыл эркек тууп бергенден ушу эркек тайын алып койдум, баягы минейин депчи өзүмчө. Короодо эми ал сатыкта эмес. Бул бээнин мындай экстерьерде эркек малга айтат, эми баягы дене түзүлүшү өтө мыкты экен, ушул бээңиздики. Сорду, мыкты, эме кулундарды чүрүп берет. Белдер узун, курсактуу, башы чоң, мойну узун, бакайлары тик, кара туяк экен болгондо да бээнин туяктары, арткы чатка аяктары кенен экен, буйруса туйт экен. Азыр биз ылдыйкы короого барып дагы бир-эки бээни көрсөтөбүз, андан кийин сектардын дагы өзүн көрсөтүп беребиз. Сектордан токтогон 2 бээ буйруса сатыкка коюлду. Кимде ким кызыктар болсо, мына ушул бээлердин бааларын бир аз угуп алыңыздар, сатылып атыптыр. Канчадан коесуз буларды? Баалардын болсо, могу 2 бээге 180 миңден сурайм. 180 миң сомдон, Нар жагы содасы болот. Наркы тайга $1000 сурайм. Бул тайга, 85 миң сом. 85 миң сом. $1000. Машалла. Кыш. Бул уже жетек жүргөн окшойт, Жетектен окто эменен жүрөт. Машалла. Биз ылдыйкы короого келдик, туугандар. Мына атактуу сектор өзү келатат. Кимде ким мына сектордан токтогон бээлерди, мына сектордун балдарын алам дегендер болсо, буюрса келип көрүңүздөр. Таза кандуу англис жылкысы. Жанакы 2 буткада байланып турган бээ, андан кийин жанакы ошолор менен турган карагер, ургачы, жабагы тай дагы мына ушунун кызы. Жанакы ургачы, жабагы тайдын энеси мына боло экен, туугандар. 7 жаш, 2016 жылы туулган экен. Мунун кызы мынагы Бооз, бул да сектордан токтогон. Муну бул Араптан токтоду. Араптан? Араптан токтогон да, бул Арапта көргөзөбүз, Арапта бизде. Бул биринчи тууму, Бул биринчи туут болот буюрса жазында. Энеси бул. Бунун энеси бул карагер. Сектор өзү мына боло экен. Туугандар, сектор деп. Так, сектор боюнча сөз кылайлы эми, алып аткан адам түбү каяктан экен билсин да жанакы бээлерде. Бул сектор өзү чистокровный английский породасы. Муну 1 жаш 3 айында Америкада аукцион болгондо $43 миң Россияга келген да. Анан ошондон кийин түзмө ушу мен байкем алып келет муну. Бул биринчи хозяин, Кыргызстанда биринчи хозяин мен байкем. Жетишкендиктерин айтып аттыр эле жана байкеңиз. Жанакы кубок президента ошо 3 жашында уткан да? 4 жашында Путиндин кубогун уткан да? Так, сектор деп азыр биз интернетке кирип жана ипподромдон деген сайт бар го. Любой английский күлүк ошого жазылат. Ошодон издесек чыгат да бул, арткы оң буту ошо алаякта, ошо любой эмесин эмесин караса чыгат. Машалла, английский. Сектор мына өзү ошол экен. Бир аз кыймылдатып бериңизчи, биз секторду көрөлү. Буюрса. Таза кандуу англис жылкысы экен. Машалла. Мына ушул сектордун балдарын аласыздар, тууган. Сектордан токтогон бээлерди аласыздар. Токтоңуз, болду. Төстөр сектор. Токтоп тура бериңиз. Сектор өзү дал ушул экен, туугандар. Көрүп атасыздарбы? Машалла. Сектор. Бактияр байке, эми сөздү баш эме кылайлы, секторду алып кире берсе да болот, эми акырын апарып местасына киргизип. Тайдан баштай берейли. Мейли, жүрүңүз тай.
ошого сектардын баласы эркек тай. Бе өзүңүздөрдүкү? Ооба. Энеси чабылып жүргөн бе. Сектарды. Бул эркек. Эркек тай. Жабагы да бул. Жазга 1 жаш. Жазга 1 жаш. Кулагын жабып калды да. Азы окшойт, э? Так, бул боюнча өзүңүз айта бериңиз. Жайлоого барып келгенби, кандай азыркы абалы? Өтө чатка аяктуу экен. Буттарын көрдүңүздөрбү? Энеси да күлүкпү? Ооба. Машалла. Кара туяк экен. Бул менимче талада эле жүрөт го дейм, э? Ооба, талада эле. Бизде баягы кененирээк. Особый режимге кирген эмеспи? Жок, бир эле. Бул баягы пантера деген чабылып жүргөн. Бул высококровка либо чистокровка экен да, э? Машалла. А мунун баасы канча болот? Мунун баасы 120 миң. 120 миң сом, э? Ооба, 120 миң. Энесинин бою 1.68. 1.68? Энесинин бою. Сектерден да чоң болуп калган да, э? Чоң бей болчу. Машалла. Пантера деген. Пантера деген сатылып кеткен экен. Бүйү сатылып кетиптир энеси. Мынакы жанагы бутикте байланып турган бутуну бир аз алдырып алган деген ургачы жабагы тайдын энеси мына ушул экен. Ачыгын айтканда энеси өтө көркөмдүү бе экен, э? Бул да сатылабы? Бул да сатылат. Жанагы жеңил машина менен келдик да, бир жүк ташуучу машина болгондой, алып келип алып эне кызды бир жерде көрсөтмөкпүз. Атасы буйруса көрүп атасыздарбы? Бээринин сыпатын өзүңүздөр бир четтен көрүп атасыздар. Энеси да кызы да сатылып атат. Мына ушул бээринин кызы тетигил тууганда, биринчи туума. Бул араб жылкысынан качыптыр, бооз экен. Алып чыксынчы анда, мунун ичиндеги баланын атасын көрүп коесуздар. А мунун баасы канча болот экен? Муну дагы 180 дейм. Бул да 180 миң сом бе? Машалла. 180 миң сом экен мунун баасы. Бул кандай? Садырабы же талада эле жүрөбү бул? Садырабы бул? Мына бе садырат экен тууганда. Өтө жоош экен. Машалла. Болду, ушундай көрсөтө берели. Бул жазга 7 жаш дедиңизби? 2016 да бул. 2016. Машалла. Жазга 7 жаш. А мунуга келеличи эми. Так, ушул бейнин кызы экен. Жана Бишкектен чыккан бирок айгыр байкем болчу, ошо өлүп калды. Элбурс деген. Элбурс? Элбурс деген. Ооба. Бамбуктун баласы Элбурс деген айгыр бар. Ошонун кызы. Ошонун кызы. Атасы бою 1.72 болчу. Энеси, мунун энеси бул. Энеси, атасы Элбурс. Азыр токтогон мо чистый араб, ошондо да ичиндеги суайга арабта. Жаңасы биринчи тут. Мунун баасы канча коюлат? 150. Мунун баасы 150 миң сом, э? Машалла. Таза кандуу араб экен да, э? Баягы чөлдө чуркаган аттарды билесиздерби? Картинка мына. Кара балтада экен бул. Машалла. Россиядан келген 7,5 миң долларга. Быйыл Сусамырга үйрө чыкты суайга. Сусамырда жүрдүбү ушул, э? Үйрө басып чыкты. Кандай жүрөт экен бул? Суайда жүрүп келиптир туугандар мына Сусамырда. Араб жылкы. Машалла. Производитель бул? Бул тазабы, э? Токтосунчу. Арабтардын аттары монт бийлейт эле. Мында бийлегиси бар окшойт. Бул да сатылабы Бактиярбек? Бул да. Мунун параметрлерин билесиздерби? Ченеген жоксун ба? Жашычы, жашы. 2010 туулган, э, бул, а? Россиянин өзү. Россиядан келген экен. Бул 7,5 миң долларга келген экен өзү. Паспорту менен.
Бул жерде эки мына производитель айгырды көрүп атасыздар. Жанагы чиста кровь английскийде кал паспорт менен, бирок ал айгыр сатылбайт. Аны сурап жүрбөңүздөр. Бирок ушуну сурасаңыздар болот. Таза кандуу арап, буттары таза экен. Эми мына бээге кайталы мына. Ушунун ичиндеги туулса кулун, буйруса атасы ушул. Энеси дал ушул мына өзү. Энесинин дагы атасынын да линиясы болот экен ошондо туулса. Мунун баасы 150 000 сом деп койду. Дыйкандан келип мына ушул бээлерди алып сиздер да сандан сапат койдуңуздар. Мунуга арапты көрөйлү эми. Мингизеби? Быйыл самырга чыгып келдик самыр. Кандай жүрөт экен? Аябай мыкты жүрөт. Машалла. 22 баш субайда жүрүптүр. Арап. Мунун баасы канча коюлат эми? Баасы $4000. 13 жаштагы арап жылкысы. Россиядан келген документи менен. Көрүсө машалла. Эми муногу жаш жаңы айгыр же болбосо мына. Жаңасы саят мо жазында жаңасы саят. Бул эмне? Даныйларын айтыңызчы. Энеси чоң данчак өзүстөн чыккан бе. Мунун мына моон атасы менен Эльбрус. Чистокровный английский атасы Эльбрус. Бамбуктун баласы Бишкектен келген. То есть муногу байтал менен мунун атасы бир, Бул то есть мунун бою азыркы эмеде 1.62, жаңы жаш. 1.62ден 1.64ке чейин да. Булакка жакшы берет. Улагы барбы? Же эми үйрөтүлүп атабы? Жаңы салынып атыптыр мына. Сөөктөр өтө мыкты. Бил мээнет кылыш керек экен да. Баары таза. Данчактын каны бар экен да, энеси данчак билесиздер, данчак энеси. Так, данчактар өтө мындай выносливая деп коет го, орусча. Бышык жаныбарлар болот да аларда. Эльбрус английский болгонбу? Английский, Бул данчак английский, токтоң эми, артынак английскийге окшойт экен. Мына токтотуң. Мына. Артынан туруш. Мына. Эми туруш. Мына английский деген да мунун арты. Башы данчактыкына окшош экен. Бул демек полукровка. Полукровка болгондо да высококровка. Азыр биздин Тайказан жер улактарга өтө айта турган көлөкөсү бар экен да мунун. Өтө сонун туугандар. Мында азыр баалайбыз. Кимде ким кызыктыр болсо, келип көрүңүздөр. Аркаңгы сол буту туяк ак экен. Могу жерге чейин ак. Мындай. Калгандары кара туяк. Мунун баасы канча болот? Муну 250 000 деп. 250 000 сом. Бол. Жаңы